Багламдашуу заманында технология жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жаткан азыркы дүйнөдө медициналык кызматташтык өзгөчө баалуу болуп баратат. Бүгүн биз дүйнөлүк медицина флагмандарынын бири Аполло ооруканасынын жетишкендиктери жана Кыргызстан менен Индия ортосундагы ден соолук көпүрлөрүн кантип бекемдеп жатканы тууралуу жеринен көрүп баяндоо үчүн биздин чыгармачыл топ Индияга сапар алдык. Индия узак убакыт бою өзүн медициналык туризмдин дүйнөлүк борбору катары көрсөтүп, жеткиликтүү баада жогорку сапаттагы кызматтарды сунуштап келет. Кыргызстан өз кезегинде саламаттыкты сактоо тармагында эл аралык кызматташтыкты активдүү өнүктүрүүдө. Аполло ооруканасы бул диалогдо негизги ролду ойноп, дүйнө мамлекеттеринен дарылоого муктаж болгон миңдеген бейтаптарды кабыл алып келет. Apollo Hospitals Азиядагы эң ири интеграцияланган саламаттыкты сактоо кызматтарынын бири болуп саналат. Биз Индия субконтинентинде 16.000 койкалуу жалпысынан 74 оорукананы иштетебиз. Биз аймактагы эң эски корпоративдик оорукана түйүндөрүнүн бирибиз. Apollo ооруканасынын төрагасы жана негиздөөчүбүз доктор Пратхап Редди, кесипкөй кардиолог. Биз 43 жыл мурун иштеп баштаганда кардиология тармагындагы ишибиз менен белгилүү болгонбуз. Кийинчерээк алмакты борбор катары кардиологиялык ооруканалардын топтомун түзгөндө биз онкологияны, башкача айтканда, онкология кызматтарын камтуу үчүн ишмердүүлүгүбүздү диверсификациялаганбыз. Мээ жана жүрөк оорулары менен алектенген неврологияны коштук, ортопедияны коштук, трансплантацияны коштук. Бөйрөк жана боор трансплантациясы боюнча биз дагы деле популярдуубуз. Кыргызстандан жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн боор алмаштырылган бейтаптар көп. Биз ошондой эле жүрөк жана өпкө трансплантациясы, хирургия, албетте эндокринология, гинекология жана башка ооруларда абдан популярдуубуз. Бүгүнкү күндө жогоруда айткандай эң оор оорулардын бири рак оорусу. Рак көп кездешет. Биз көргөн бейтаптардын дээрлик 40-45-50% дарылануу үчүн Индияга ар кайсы өлкөлөрдөн келишет. Биз чынайда андан кийин өлкөнүн башка аймактарында Аполло рак борборлору деп аталган атайын рак борборун ачкан бул аймактын биринчи ооруканаларынын бири болдук. Биздин онкологиялык борбор дээрлик 32 жылдан бери иштеп келе жатат. Биз саламаттыкты сактоонун чек арасы жок деп эсептейбиз. Индиядагы бейтап дүйнөнүн башка жериндеги бейтаптан эч кандай айырмасы жок. Ооруга кабылган ар бир адам эң жакшы дарылоого, көңүл бурууга жана колдоого татыктуу. Биз комплекстүү мамилени сунуштайбыз. Бир ооруканада бардык керектүү медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Бул биздин негизги күчүбүз. Хирургия, радиотерапия, химиотерапия жана башка алдыңкы технологиялардын баары бизде жеткиликтүү. Ар башка клиникаларга баруунун зарылдыгы жок. Аполло акыркы 10 жылдыкта өзгөчө онкология тармагында жаңы деңгээлге чыкты деп айтууга татыктуу негиздер бар. Буга чейин негизги максат жөн гана бейтаптын аман калышы болгон. Бүгүн болсо Аполлонун жамааты онкологиялык ооруларды айыктыруу үчүн аракетин көрүп, бул багытта ири ийгиликтерге жетишүүдө. Демек, Аполлону тандоо менен сиз заманбап медициналык кызматтардын толук спектрин эң жогорку деңгээлде пайдалана аласыз. Бул жерде терапия негизги ролду ойнойт. Биз жашоого гана эмес, дарылоодон кийинки тепкичтерге да кам көрөбүз. Бизде Индиянын бардык жеринде көптөгөн ооруканалар бар, анткени бейтаптардын агымды абдан чоң. Албетте, кээ бир технологиялар белгилүү бир борборлордо гана болушу мүмкүн. Мисалы, протон терапиясы 2010 жылдан бери Түштүк-Чыгыш Азиядагы жалгыз Ченайда бар. Бирок айталы хирургиялык роботтор Аполло ооруканаларын дээрлик бардык филиалдарында орнотулган. Аполло ооруканасынын арсеналында көптөгөн уникалдуу технологиялар бар. Алардын эң башкысы протон аппараты. Бул аппарат диагностика жана дарылоо үчүн болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу менен заманбап медицинадагы чыныгы ачылыш болуп саналат.
Бул 3 дарылоо бөлмөсү бар протондук орнотуу. Залдын аягында циклотрон бар. Бул бүт система үчүн негизги башкаруу панели деп айтууга болот. Кирерибиз менен биз башкаруу панелдерди көрөбүз. Бул жерде бүт процессти башкарган жабдуулар жайгашкан. Бул аймактан операторлор системаны көзөмөлдөп пациентке терапия жүргүзүшөт. Бөлмөгө киргенде баары күтүү режиминде турат. Көңүл бурсаңыз, бейтаптардын ыңгайлуулугу үчүн музыкалык система орнотулган. Ал 20-30 мүнөткө созула турган дарылоо учурунда эс алууга жана тынчтанууга жардам берет. Оорулуу атайын диванга жатып алат. Белгиленген позицияны алат жана бул учурда каалаган музыканы, мисалы, медитивдүү чыгармаларды угалат. Ошондой эле эстетикалык жагымдуу жана тынч атмосфераны түзүү үчүн мейкиндиктин дизайны жана декоративдик элементтерди атайы ыңгайлуу каралганын белгилей кетүү керек. Бул оорулуунун эмоционалдык абалы үчүн өтө маанилүү. Кесиптешим азыр протондук терапиянын процесси тууралуу кененирээк айтып берет. Пациент атайын робот столдун үстүндө жатат. Ал бейтапты порталдын айлануусунун борборунда так жайгаштыруу үчүн жылмакай кыймылдайт. Процедура учурунда пациенттин айланасында айланып, протондук нурду так шишикке багыттайт. Бизде SGRT деп аталган система бар. Бул оорулуу дем алып жатканда шишиктин кыймылын көзөмөлдөгөн система. Дарылоо учурунда оорулуудан шишик кыймылсыз болушу үчүн дем алуусун талап кылат. Процедуранын алдында күн сайын сканерлөө пациенттин туура жайгаштырылышын жана дарылоо аймагынын нур менен толук жабылышын камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт. Эмне үчүн бейтаптар Apollo ооруканасын тандашат? Биз дүйнөдөгү эң көп протон терапия борборлорунун бирибиз. Протон терапиясы радиациялык дарылоонун эң өнүккөн формаларынын бири болуп эсептелет жана шишик балдар үчүн да, шишик бар чоңдор үчүн да абдан пайдалуу. Шишик мээде болушу мүмкүн, шишик омурткада болушу мүмкүн, шишик баш менен моюндун аймагында болушу мүмкүн. Apollo'ну технологиядан башка эмнеси өзгөчө кылат? Бизде мээни жана жүлүндүн шишиктери менен гана алектенген адистештирилген дарыгерлер тобу бар. Алар рактын башка түрлөрү менен күрөшпөйт. Бирок бул чөйрөгө толугу менен чөмүлүп, бул шишиктерди дарылоого адистешкен. Командага медициналык онколог, хирург, онкопатолог, радиациялык онколог кирет. Бардыгы рактын ушул түрү менен иштешет. Андан тышкары бизде баш жана моюндун рагы менен гана алектенген команда бар. Дагы бир команда көкүрөк жана өпкө шишиги менен гана иштейт. Бизде көкүрөк жана өпкө рагы менен гана алектенген атайын команда бар. Эмчек рагы менен гана алектенген дагы бир команда. Ичеги карын рагы менен гана алектенген дагы бир команда. Урологиялык рак менен алектенген дагы бир топ. Ошондой эле балдар онкологиясы менен гана алектенген атайын команда, шишик жана жумшак ткандарды дарылоочу топ бар. Протон аппараты Apollo'нун башкы сыймыгы, анын тактыгы, күчү жана инновациялык мүмкүнчүлүктөрү эң татаал процедураларды минималдуу кийлигишүү жана максималдуу жыйынтык менен аткарууга мүмкүндүк берет. Рак бул командалык мамилени талап кылган дарт. Аны дарылоо бир нече адистердин катышуусуз мүмкүн эмес. Хирургиялык онколог, клиникалык онколог жана радиациялык терапевт. Дарылоо тактикасын тандоо оорунун стадиясына жана анын молекулярдык түрүнө жараша болот. Заманбап медицинада онкологиялык кеңеш деп аталган дисциплиналар аралык команда бар. Ал ар тараптуу талкуудан кийин ар бир оорулуу үчүн жекече дарылоо планын иштеп чыгат. Дарыгерлер бирге гистологиялык отчетту, молекулярдык изилдөөлөрдү, диагностикалык сүрөттөрдү талдоо, андан кийин гана бейтаптын кам көрүү боюнча негизделген чечим кабыл алат. Биз пациентке эң алдыңкы жана эффективдүү дарылоо ыкмаларын сунуш кылуу үчүн майда чүйдөсүнө чейин көңүл бурабыз. Роботтук хирургия, протон терапиясы, промиотерапиясы, минималдуу терс таасирлери бар заманбап химиотерапия режимдери, иммунотерапия жана максаттуу терапия. Бүгүнкү күндө көптөгөн бейтаптар дарылоодон кийин мүмкүн болушунча кыска убакытта үйлөрүнө кайтып келишет. Мунун баары жаңы муундагы технологиялардын жана дарыгерлер тобунун жакшы координацияланган ишинин аркасында мүмкүн болду.
Биздин борбордо бейтаптар эң жогорку эл аралык деңгээлде дарыланып жатканы менен сыймыктанабыз. Ченайдагы Apollo протон терапия борбору JCO тарабынан аккредитацияланган ооруканасы болуп саналат. Ал стационардык жардамын эң жогорку эл аралык стандартына өзгөчө онкологиялык ооруларды дарылоодо шайкештигин тастыктайт. Чынында эле Индияда көптөгөн мыкты медициналык мекемелер бар. Бирок биздин клиника мультидисциплинардык онкологиялык кеңешти эсебинен алдыңкы орунду ээлейт. Онкология ар дайым көп дисциплинардык адистиштирилген борборлордо эң натыйжалуу дарыланат. Биз дарылоону бир нече адистиштирилген бөлүмдөргө бөлдүк. Нейроонкология, баш мээ хирургиясы, көкүрөк онкологиясы, балдардын онкологиясы, сөөк жана жумшак ткандарды шишиктери жана башкалар. Бөлүмдөрдүн ар биринде өз тармагында адистешкен дарыгерлер, рентгенолог, хирург, химиотерапевт иштейт. Бизге сөөк шишиги бар бейтап келди дейли. Алгач аны ортопед-онколог текшерип, экспертиза жүргүзөт. Андан кийин анын иши онкологиялык кеңеште талкууга коюлат. Ага атайын адистер тартылат. Рентгенолог, онколог, рентгенолог, ПЕТ-КТ боюнча адис. Чогуу биз майда чүйдөсүнө чейин талкуулап, бир пикирге макул жана бирдиктүү дарылоо планын түзөт. Андан кийин бейтап ушул стратегияга ылайык дарылоодон өтөт. Бүткөндөн кийин биз дагы жолугуп, натыйжаны талдап, андан аркы байкоо тактикасын чечебиз. Бул ар дайым командалык иш. Оорулууга рак диагнозу коюлганда ал ар дайым ар кандай эмоциялардын бороону менен коштолот. Биринчиден бул коркуу, тынчсыздануу, кайгы. Көп учурда оорулуу биринчи жолу жашоо чектөө экенин түшүнөт. Суроолор туулат, дарылоо кандай өтөт, ал канчалык азаптуу болот, каржылык оорчулук кандай, үй бүлө эмне болот. Мунун баары табигый жана терең тажрыйбалар. Ошондуктан медициналык топ оорулуунун абалына өзгөчө диагноз коюу учурунда сезимтал болушу керек. Дарыгерлер жөн эле дарылабай, колдоо көрсөтүшү керек. Диагнозду айтууда же прогнозду талкуулоодо башкы дарыгер түшүнүү менен колдоо көрсөтүп жатканы абдан маанилүү. Бирок албетте бүткүл коллективдин эмгеги зор роль ойнойт. Биринчи күндөн баштап бүтүндөй команда, дарыгерлерден баштап медайымдарга чейин так принциптерди карманышат. Пациентти кантип тосуп алуу, анын жакындары менен кантип баарлашуу, коопсуздук атмосферасын кантип түзүү жана жекече мамиле кылуу. Биз бейтапты караган адамдарга да көңүл бурабыз. Анткени алардын жашоосу бейтаптын жашоосу сыяктуу өзгөрөт. Протон терапиясы нурлануунун дозасын шишикке гана багыттап, дени сак кыртыштарга тийгизген таасирин азайтууга мүмкүндүк берген нур терапиясынын өтө так жана жумшак түрү. Мисалы мен өзүмдүн практикамда баш менен моюнун шишиктерин, баш сөөктүн түбүн, сүт безин жана рактын гинекологиялык түрлөрүн дарылайм. Кекиртектин, бадамча бездин же мурун карындын шишиктери үчүн нурлануу кошуна структураларга, мээге, үн байланыштарына, жутуучу булчуңдарга, эс тутумга, жооптуу аймактарга зыян келтирбеши абдан маанилүү. Протон терапиясынын аркасында бул мүмкүн болот. Терс таасирлери кыйла азаят жана жашоонун сапаты сакталат. Эгерде шишик жүрөккө жакын жайгашкан ички лимфа бездерине жайылып кетсе, кадимки радиотерапия кооптуу болушу мүмкүн. Протон терапиясы жүрөккө таасир этпестен керектүү аймакты так дарылоого мүмкүндүк берет. Мунун баары заманбап технологиялардын айкалышынын жана дарыгерлердин командалык ишинин натыйжасы. Онкологиядагы эң оор кырдаал бул жаш балдардын рак дартына кабылуусу. Мындай жагдайда бейтапты дарылоого даярдоо өтө жооптуу жана оор. Балдар менен иштөө ар дайым өзгөчө кыйынчылык. Эң кыйыны 3 жашка чейинки балдар. Алар азырынча эч нерсени түшүнүшпөйт, сезгендерин түшүндүрө алышпайт. Жада калса жөн эле текшерүү үчүн биз көбүнчө анестезияны же жеңил седативдерди колдонушубуз керек. 4 жаштан 11-12 жашка чейинки балдар ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат. Алар дагы эле баягы сезимдеги курак. Андыктан бул жерде биз ата-энелердин эмоционалдык абалына карап көңүл бурабыз. 14 жаштан 25 жашка чейинки курактагылар биз үчүн жаш чоңдор деген терминди колдонобуз. Формалдуу түрдө алар балдар эмес болсо да, психологиялык жана эмоционалдык жактан абдан аялуу. Ар бир баланын өзүнүн коркуулары жана тажрыйбасы бар.
Биздин милдетибиз аларды угуу, алар менен убакыт өткөрүү, сүйлөшүү. Балдар менен 8 жашта болсо да, ар дайым чоңдордой тең урмат-сый менен сүйлөшүүгө аракет кылам. Бул ишенимди жаратат. Аларды олуттуу кабыл алсаңыз, алар ачылат. А эгер сиз аларды жөн эле балдар деп көрсөңүз, алар жабылат. Моралдык жактан колдоо бул ийгиликтүү дарылоонун башаты. Аполло ооруканасы жөн гана медициналык мекеме эмес, бул үмүттүн символу. Алдыңкы технологиялар менен адамгерчилик биригип, ден соолук чыңдай турган мыкты клиника. Аполло онкология борбору сапат боюнча дүйнөлүк жөнгө салуу орган GCI тарабынан тастыкталган жалгыз рак борбору. Дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө Аполло тарабынан башкарылган ооруканалар, клиникалар, диагностикалык борборлор жана дарыканалар бар. Жакында Өзбекстанда ошол өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги менен мамлекеттик жеке өнөктөштүктө оорукана ачканбыз. Биз ошондой эле күнүмдүк химия терапия борборун ачып жатабыз. Анда өзбекстандык онкологиялык оорулуулар чет өлкөгө чыкпастан Ташкентте химия терапия, максаттуу терапия жана иммунотерапия ала алышат. Анын сыңарындай Казакстанда кеңсебиз, Алматыда кеңсебиз жана адистештирилген борборлорубуз бар. Биз Индиядан Өзбекстан, Казакстанга дарыгерлерибизди алып келип, бейтаптарды жеринде текшерип дарылап жатабыз. Кыргызстанга келсек, Кыргызстан биз үчүн абдан маанилүү рынок. Биз Кыргызстанда кеңсе ачып жатабыз. Бул биринчи кадам болот жана Кыргызстандан келген бейтаптарга Индиядагы эң мыкты медициналык кызматтарга жетүүгө жардам берет. Ал эми бул кеңсе 2025-жылы ачылгандан кийин биз өсүүнү жана кеңейүүнү улантабыз. Биз Кыргызстанда Аполло клиникасын, Аполло диагностикалык борборун жана Аполло дарыканасын ачууну пландап жатабыз. Аполлонун клиникалары бүт дүйнөгө тараган. Жыл ичинде биз 120 миллиондон ашык бейтаптарды дарылайбыз. Жыл сайын 65тен ашык өлкөдөн бейтаптарды кабыл алабыз. Биздин көптөгөн адистер АКШда, Улуу Британияда билим алышкан. Алар чөт өлкөдө практикада 15-20 жылдык тажрыйбага ээ. Азыр Индиянын Аполло системасында иштеп, дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келген бейтаптарга эң мыкты дүйнөлүк деңгээлдеги медициналык кызматтарды көрсөтүүдө. Биз бардыгын Аполло ооруканасынын дарыгерлери менен акысыз видеоконсультациядан пайдаланууга чакырабыз. Консультация акысыз, эч кандай төлөмсүз. Бул онлайн видеоконсультация болот. Эгерде пациент консультациянын сапаты, дарыгердин мамилеси, дарылоо планы жана күтүлгөн натыйжаларга ыраазы болсо, анда ал бизге келип, дарылоону биздин борбордо улантууну чече алат. Бейтаптардын кошумча суроолоруна жооп берүүгө кубанычта болом. Рахмат.